Кутман күнүңөр менен сүйүктүү окуучулар. Биз бүгүнкү класстык саатыбызда силер менен биргеликте таштандысыз дүйнө деген теманын айланасында сөз кылабыз. Бүгүнкү сабакта мен Бишкек шаарындагы номер 97 жалпы билим берүү мектебинин англис тили мугалими Эшкозова Нургүл Кахаржанын алып барамын. Балдар, бүгүнкү сабакта жалпы барыбыз биргеликте дүйнө жүзүндөгү жана Кыргызстандагы таштанды маселесин талдап карайбыз. Таштандыны айлана чөйрөгө тийгизген олуттуу кесепеттери боюнча маалымат алабыз. Ошондой эле таштандыны туура иргөө жана кайра иштетүү жагдайын карап көрөбүз. Мындан тышкары табиятты сактоонуу жана ага аяр мамиле кылуунун үстүндө сөз кылабыз. Балдар, келгиле сабагыбызды белгилүү окумуштуу Жусуп Баласагындын Куталчуу билим чыгармасынан үзүндүнү угуп, накыл кептерине кулак салып, маанайыбызды көтөрүп алалы. Айткым келди, о акылман, сөз жайын. Окуу, билим пайдасынан баштайын. Окуу түндө алдыңдагы шамчырап, билим алсаң, маңдай ачык жаркырап. Окуу билим көп нерсеге жеткирет. Бул экөөнүн урмат сыйды көп көрөт. Кандай гана кереметтүү сөздөр болду. Ооба балдар, билимдүүгө дүйнө жарык, аалам кең демекчи. Силер дагы бүгүн экранга жакыныраак келгиле. Анда балдар бүгүнкү сабагыбызды Кыргыздан чыккан белгилүү мамлекеттик жана саясий ишмер Исхак Разаковдун "Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот" деген сөзү менен баштагым келип жатат. Балдар, анда бул сөздүн түпкү маанисин сабактын жүрүшүндө кененирээк түшүнүп билесиңер. Келгиле балдар, баарыбыз биргеликте дүйнө жүзүндөгү, анын ичинде Кыргызстандагы таштанды маселесин талдап көрөлү. Балдар, алгач таштанды деген эмне? Ошону чечмелөөдөн баштайлы. Функциясын жоготкон жана колдонууга болбой турган баардык түрдөгү материалдардын жалпы аталышы таштанды деп аталат. Жаратылыш белгилүү бир убакытка чейинки таштандыларды кайра иштетип келген. Бирок технологиялык прогресстин натыйжасында 100 жылдан ашык убакытка да бузулбай сакталуучу жаңы материалдар пайда болуп, ал айлана чөйрөдө топтолуп жатат. Ооба, абдан маанилүү фактор бул таштандынын көлөмү. Негизинен дүйнө жүзү боюнча таштандынын басымдуу бөлүгүн тамак аш жана курулуш каражаттарынын калдыктары түзөт. Окумуштуулардын айтымында жер шарынын ар бир жашоочусуна жылына 1 тоннага жакын таштанды туура келет экен. Ал эми бир жылда чогулган таштандылардын баары жок кылынбай, бир үймөккө түшүп калса, Эльбурстай бийиктиктеги тоо пайда болмок. Дүйнө жүзү боюнча айлана чөйрөнү таштанды каптап жаткандыгынын негизги себептери балдар. Бул адамдардын жалкоолугу, шалакылыгы, эч нерсе болбойт деген ишеними. Таштанды урналарынын жетишсиздиги, төмөн айыппулдар, экологиялык сабаттуулуктун жетишсиздиги болууда. Демек, жогорудагы факторлор буга себепчи экендигин көрүүгө болот. Эми балдар, Кыргызстандагы таштанды маселесин жалпы биргеликте талдап көрөлү. Кыргызстанда таштандынын кайра иштетүү жагы анчейин жолго коюлган эмес. Бул жагдай жаратылышка, жан-жаныбарларга, эң негизгиси адамдардын ден соолугуна олуттуу кесепеттин тийгизүүдө. Балдар, айткылачы, силер жашаган аймакта таштанды көйгөйү барбы? Айланаңарга көз чаптырып, бул нерсени байкайсыңарбы? Негизинен Кыргызстандын калкыжыш отурукташкан аймактарында, тагыраагы ири жана борбор шаарларында таштанды маселеси урч бойдон турат. Эми балдар, Кыргызстандагы таштанды маселесин жараткан олуттуу көйгөйлөр боюнча кыскача комикске көңүл буралы. Бул дастан. Ал Кыргызстандын борбор калаасы Бишкек шаарындагы жаңы конуштардын биринде жашайт. Дайыма таштандыны иргебестен эле таштоону адатка айландырган. Анан дагы дастан таштандыны таштанды урналарга таштабастан
ой келди жерге таштачу. Бир күнү таштанды баштыгына таштандылар менен кошо башкаруу аппаратынын батарейкасын кошо ыргыткан. Ал ыргыткан баштыкты таштанды тазалоочу уна таштанды полигонуна жеткирди. Дастан ыргыткан башкаруу аппаратынын батарейкасы таштанды полигонунда жарылып, натыйжада таштанды полигонунун чоң аянты өрт каптады. Өрттүн зыяндуу түтүндөрү шаарды каптап, шаардыктардын ден соолугуна олуттуу залал келтирип, шаардын булганышына негиз болуп берди. Таштандыны иргелбей ташталышы Бишкек шаарынын эстетикалык кооздугуна жана эң негизгиси шаарда жашаган адамдардын жана шаарга келген коноктордун ден соолугуна олуттуу залакасын тийгизди. Балдар, кандай ойлойсуңар? Дастан таштандыны иргебестен таштап шаардыктарга олуттуу зыян алып келдиби? Пикириңерди комментарий катары жаза кетсеңер болот. Эми балдар, жалпы эле таштанды маселеси Кыргызстанда гана эмес, дүйнө жүзү боюнча ааламдык көйгөйлөргө негиз болууда. Бул боюнча 3D форматындагы видеону көрөлү. Илимий техникалык прогресстин жогорку деңгээлде өнүгүшү менен дүйнөнү олуттуу экологиялык көйгөйлөр каптады. Маселен, суулардын булганышы, токойлордун өрткө дуушар болуусу, климаттык өзгөрүүлөр жана дүйнөлүк жылуулануу маселесин айтсак болот. Жогорудагы олуттуу себептерге негиз болгон факторлордун бири таштанды маселеси экендигин баса белгилей кетүү кажет. Аталган көйгөйлөр бүгүнкү күндө жалпы глобалдык проблемага айланды. Демек балдар, таштанды маселеси олуттуу көйгөйлөр жаратарын жогорудагы видео тастыктай алды. Жан досубуз болгон жаратылышка кыянаттык мамиле кылбаш үчүн таштандыны туура иргөө абдан маанилүү. Келгиле, бул багытта ойлонуп көрөлү жана оюн ойнойлу. Алгач, оюнун шарттары менен кыскача тааныштырып өтөйүн. 4 түстүү таштанды урнасы бар. Желимди, кагазды, тамак аш калдыктарын жана айнекти өз-өзүнчө иргеп алалы. Келгиле балдар, анда оюнубузду баштайбыз. Кагаздарды иргеп көрөлүчү балдар. Азаматсыңар, силер туура белгиледиңер. Эми балдар, таштандыга ыргытылган тамак аштарды иреттеп көргүлө. Эң туура, жогорудагы калдыктар тамак аш үчүн таштанды кутусуна ташталышы кажет. Ал эми желимге кайсы калдыктарды кошобуз? Бирге иргеп көрөлүчү. Азаматсыңар балдар, силер туура ажырата алдыңар балдар. Эми айнек калдыктарын иргеп көргүлөчү балдар. Эң сонун, силер таштандыларды туура иргеп ажырата алдыңар. Балдар, эми силер менен биз таштандыны туура иргөө жана кайра иштетүү жагдайларын жалпы биргеликте карап көрөлү. Эми балдар, табиятты сактоону жана ага аяр мамиле кылууну талдап көрөлү. Бак тиккиле, бак тигүү менен планетабызды сактайбыз. Сууну үнөмдөгүлө, анткени суу өмүрдүн булагы. Электр энергиясын үнөмдөө менен да жаратылышты сактайбыз. Токойго жаратылыш коюнуна
таштанды таштабагыла. Таштандыны туура таштоо жана бөлүштүрүү аны кайра иштетүүгө өтө маанилүү. Жоопкерчиликтүү болуп, дайыма экологиялык сабаттуу болуу абзел. Эми балдар, бүгүнкү сабагыбызды бышыктоо үчүн тесттик тапшырмаларды белгилеп, билимибизди бышыктап алалы. Биринчи сурообуз: жер шарынын ар бир жашоочусуна жылына канча көлөмдөгү таштанды туура келет? Жогорудагы варианттардын кайсынысы туура деп ойлойсуңар? Азаматсыңар. Туура варианты 1 тонна. Эгерде Б вариантын белгилеген болсоңар, жообуңар туура. Экинчи сурообуз: дүйнө жүзү боюнча таштандыга эң көп кайсы түрдүү калдыктар таштанды катары ташталат? Туура балдар, силер туура таптыңар. Дүйнө жүзү боюнча таштандыга эң көп азык-түлүк жана курулуш калдыктар таштандылары ташталат экен. Кийинки сурообуз: Кыргызстандагы таштанды көйгөйүнүн жараткан факторлорду белгилейбиз. Ооба. Эгерде Б варианты деп ойлосоңор, анда силер азаматсыңар. Демек балдар, бүгүнкү сабагыбызды жакшы өздөштүрө алдыңар деп ойлоймун. Үйгө тапшырма: интернеттеги баракчаңар менен тазалык менден башталат аталышындагы сурамжылоо жүргүзүп, жыйынтыгын анализдеп келесиңер. Балдар, сабактын башында белгилегендей, тазалыкты сактоо, ага аяр мамиле кылуу ар бирибиздин колубузда. Исхак Разаковдун "Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот" деген сөзүн тутуп, ыйык мекенибиздин жалпы эле дүйнө жүзүн тазалыгына кам көрүүңөргө чакырамын. Балдар, ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз өзүнүн жыйынтыгына келип жетти. Кайрадан кийинки класстык сабакта көрүшкөнчө саламатта калгыла.